Токмокто Subaru бакты сүзүп 20 жаштагы айдоочу окуя болгон жерден көз жумду. Токмокто Subaru бакты сүзүп 20дагы айдоочусу каза болду. Жол кайгыл милициянын маалыматы боюнча айдоочу рулга ээ боло албай жолдон чыгып кеткен. Кырсык болгон жерден 20 жаштагы айдоочу каза болуп, 2 жүргүнчү ооруканага жеткирилген. Чүйдө 11 жыл мурун каза болгон жарандын сөөгүн көрдөн алып чыгышты. Анын киши колдуу болгону аныкталган. Чүй облусунун ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан 11 жыл мурун болгон адам өлтүрүү фактысы аныкталып, шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустун ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 2014-жылдын 13 ноябрында Сокулук районунун Нижневосточный айылындагы даректердин биринде 2 жарандардын ортосунда капчык жоголгонуна байланыштуу жаңжал чыгып, бирөөсү экинчисин капчыкты уурдадың деп айыптап, күнөөнү мойнуна алдыруу максатында дене жаракаттарын келтирип кыйноого алган. Окуянын кесепетинен бирөө алган жаракаттарынан улам ал жерден каза болгон. Бул окуядан кийин анын туугандары анын зордук-зомбулук жолу менен өлгөнүн билишип, бирок кылмыш фактысын жашырып, укук коргоо органдарына кайрылбастан сөөгүн жерге беришкен. Ошондой эле анын өлүм тууралуу жүрөк кан тамыр жетишсиздиги деп көрсөтүлгөн жасалма күбөлүк жасатышкан. Чүй облусунун ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жарандын өлүмү тууралуу күбөлүктү жасалмалоо фактысын ириктөө учурунда анын өлтүрүлгөндүгү аныкталган. 2025-жылдын 6-августунда анын сөөгүнө эксгумация жүргүзүлүп, соттук медициналык экспертиза дайындалган. Экспертизанын жыйынтыгына ылайык бул окуя зордук-зомбулук жолу менен болгондугу тастыкталган. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин 122-беренесинин адам өлтүрүү негизинде кылмыш иши козголуп, шектүү кармалды. Үйлөрдөн акча жана зер буюмдарды уурдаган үчүн милиция 3 кишини кармады. Үйлөрдөн алтын буюмдар менен акча уурдады деген шек менен милиция кызматкерлери 3 жаранды камакка алды. Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майларга көзөмөл күчөтүлөт. Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майларга көзөмөл күчөтүлөт. Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майлардын жеткирилишине, болушуна жана сарпталышына көзөмөл күчөтүлөт. Бул тууралуу министрлер кабинети билдирди. 1-октябрдан тарта эсепке алуунун катаал чаралары киргизилет. Бардык май куюучу станциялар жана нефти базалар ай сайын салык органдарына күйүүчү майдын запасы жана ташуунун көлөмү жөнүндө маалыматтарды, ошондой эле күйүүчү май бөлүштүрүүчү эсептегичтердин көрсөткүчтөрүн берип турууга милдеттүү. Салык органдары нефтини кайра иштетүүчү заводдордо, кампаларда жана май куюучу жайларда калган мунай продуктыларын электрондук маалыматтар менен салыштырып, такайчынеп турууга укуктуу. Күйүүчү май менен болгон бардык транзакциялар атайын маалыматтык системага жазылат. Эске салсак, буга чейин нефти трейдерлер Кыргызстанда күйүүчү майлоочу майдын баасы көтөрүлөрүн эскертишкен. Бул парламентте да мындай кайым айтуучулар башталды, өзүң эле көрсөтөсүң. Мен сизден суранганым тынч эле отуруп берип коюңуздар, суранышты отам. Микрофонго чыгып сүйлөңүз, жооп берейин. Микрофонго чыгып сүйлөңүз, жооп берейин. Кантип аттап сүйлөйм? Мен сизге конкретно эмне деп сүйлөдүм? Мындай урматтуу депутаттар, тынчтанып угуп коюңуздар, урматтуу депутаттар. Мен эмне туура нерсени айтып атамбы? Бири-бирибизге урматтуу көрсөтөлү, угуп алып атабыз. Вообще укпайсыңар моюнка чыккандардычы. Бажа-бажа кыжы-кыжы быжы-быжы болуп эле базарда отурганда жазышат комментарийге. Комментарийге жазышат, неге сүйлөп атканда эч ким укпай эле деп. Айланайындар, бири-бирибизди урматтайлы да. Бул жерге өкмөт келсечи, үнүңөр чыкпай калат. Тизилип отурасыңар. Мен силерге көрсөтүп берем, видео факты менен көрсөтүп берем. Мен выступлениямда кандай шум болуп атканын көрсөттүм да, өкмөт келгенде кандай шум болуп атканын. Мен силерге 5 секундта көрсөтүп берип койманчы. Эгер мен силерге каршы чыгып атсам, значит мен каршы чыгарбагыла, урматтагыла мени да. Мен могу жерде сүйлөп атканда жөн эле укпасаңар да тынч отуруп берип койгула. Болду. Мына күлүп отурасыңар, тыт деп отурасыңар. Айланайын коллегалар, мен силерден могу немеде отурган мен эч кимден коркпойм.